Саламатсыздарбы. Емесе Геошондо программасы. ОКМК бүгін улуттук коопсуздук багытында иштеген кызматкерлердин күнүн белгилеп жатат. Өз тарыхын бул комитет 1917 жылдын 20 декабрдан тартып санайт. Ал күнү болсо Москвада контрреволюция жана саботаж менен күрөшүү боюнча бүткүл Орусиялык ыкчам комиссия түзүлгөн. Бул факт жана майрам өзү көптөгөн ой жаратат. Азыркы Кыргызстандын аймагы ал кезде Орусия Федерациясына кирген эмес. Ал федерация өзү ал кезде жок болчу. Ал 1922 жылы гана пайда болгон. Орусиянын расмий аты да жок болчу. Эл арасында РСФСР деген ат биринчи жолу 18 жылдын февралында гана пайдалана баштаган. Анткени ошол кездеги Орусия мурдагы падышалык Орусиянын мураскору болгон жана биз азыр Орусиялык майрамды белгилеп жатабыз. Түркістан автономиялық республикасынын курамында Кыргыз Тоолук облусун түзүү маселеси биринчи жолу 1921 жылы көтөрүлгөн. Уюштуруу курултайы 1922 жылдын 4 июнунда чакырылган. Бирок аны Москва тааныбай койгон. Бирок москвалык чекисттер бардык жерде иштеп жүргөн. Чекист деген сөз дагы ыкчам комиссия дегенден кыскартуусунан орусча ЧК дегенден келип чыккан жана алардын өзүнө өтө жагат. Анткени Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү 29 майда белгиленет. Анткени эгемен Кыргызстандын аскерин түзүп, анын карамагына Кыргызстан аймагындагы советтик армиянын бардык мүлкүн алуу тууралуу президенттик указ 1992 жылдын 29 майында чыккан. КГБ тууралуу андай указ бар же жок экенин биз билбейбиз. Мүмкүн болгон, бирок купуя сыр. Болбосо анын алыска кеткен мааниси бар. Куралдуу күчтөр дагы, КГБ дагы советтик мезгилде СССРдин бүткүл аймагында бирдиктүү түзүмдөр болгон. Бирок алардын биринин жашы азыр Кыргызстанда 100дөн ашык, экинчиси болсо 27ге араң чыгып жатканы кызык. Эгер СССР 1991 жылы чачырагандан кийин коопсуздук кызматы кандайдыр бир ченемде дагы эле бирдиктүү бойдон калып жаткан болсо, эмне үчүн Кыргызстандын стратегиялык өнөгү Орусия экени көбүрөөк түшүнүктүү болот. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Кыргызстандын УКМКсына баа жеткис жардам берип жатканын баарыбыз билебиз. Акыркы мезгилде болсо Кыргызстан мектептеринде иштөөгө Орусиядан орус тил мугалимдери дагы келе баштады. Кечээкүнкү маалымат жыйынында болсо президент Владимир Путин Борбор Азияда көбүрөөк мектеп жана орусиялык вуздардын филиалдарын ачыш керек деп билдирди. Эки мамлекет ортосундагы достук жана өнөктүк күчөгөн сайын алардын атайын кызматтары ортосундагы мамиле дагы жакын болгону түшүнүктүү. Бул аймак бирдиктүү бойдон калууда. Анткени максаттар менен иштөө ыкмалары дагы бир. Бирок баары эле жылтырак эмес. Акыркы мезгилде чекисттер тышкы коопсуздук менен каршы чалгындоодон тышкары бизнеске же бизнести текшерүүгө киришкени көп маселе жаратууда. 1980 жылдардын аягында атактуу академик Андрей Сахаров Москвада эл депутаттарынын курултайында чыгып сүйлөгөндө, азыр СССРдин бүткүл аймагында адамдардын бир гана тобу булганбай таза ойдон калууда деп чекисттерди атаган. Анын айтымында базар мамилесине өтүү элдин баарын бузган жана ошол кезде мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылгандар гана өз милдетин так аткаруудан тая элек болчу. Андан бери 30 жыл өттү. Базар мамилеси кимди гана бузган жок. Көптөгөн баа жеткис жана башка ыйык нерселер базар баасы менен ченеле баштады. Коопсуздукту камсыз кылгандар дагы азыр андан четте калган жок. Алардын атын жамынып алып, ыплас иштерге баргандар да көбөйдү. Ошондуктан мурда чекисттер тууралуу айтылган жүрөгү күйгөн, мээси сергек, колдору таза болуш керек деген сөздөр азыр өзгөчө мааниге ээ. Вот номер. Родной номер. Вот номер. Жумуш боюнча да, брат. Подложка. Жумуш боюнча, брат. Террорист боюнча иштейбиз. Siz kaçta işliyorsunuz? Секретный службада. Не секретная служба. Я. Не секретный. Милицияныкы, ГКМБныкы. Бирок баары ошондой эмес. Ге ошондо саламат калыңыздар.